адам укуктары жөнүндө сүйлөшүүнү туура көрүп атабыз. Ал үчүн биз студиябызга мейманыбызды чакырганбыз. Infolix юридикалык компаниясынын мүдүрү адвокат Айнур Акулова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Кутмандыңыз менен. Кутмандыңыз. Эң биринчи эле сизге суроо. Азыркы учурда адвокатка негизи кандай кайрылуулар менен көп кайрылышат биздин жарандарыбыз? Азыркы күндө негизинен адам укугу бузулган учурлар көп кездешет. Бул балдардын укугун коргоо боюнча, балдарга алимент өндүрүү боюнча кайрылышат. Көп граждандык истер деген аябай өзү бир чоң глобалдуу бир маселелерди камтыйт өзүнө. Ошондуктан наследство деп коет баягы сатып алуу келишимин жокко чыгаруу маселелери менен да көп кайрылышат. Ошо пока маселелер көп да. Сон биздин телекөрүүчүлөргө да биздин номерлерибизди жаңырта кетели. Эгерде сурооңуздар болсо, биздин номерлерибизге байланыштарыңыздар болот. 0774 72 95 92 0775 74 0990 номерлерине СМС аркылуу бизге СМС жөнөтсөңүздөр болот. Анан ошо алимент деп калдыңыз да. Азыркы убакытта алиментти төлөө бул шарттары кандай болот экен? Алимент деген ар бир ата эне өзүнүн жашы жете элек балдарын багууга милдеттүү. Жана эле ошондой эле тийиштүү камсыздоосу керек. Бир балага бизден 1/4 бөлүгү өндүрүлөт. Мыйзамдарга ылайык 2 балага 1/3 бөлүгү бөлүнөт. Анан 2 же андан көп балага айлык акысынын жана башка тапкан кирешелеринин жарымы өндүрүлөт. Бүгүнкү күндө ушундай үй бүлөлүк кодексине ылайык ушундай өлчөмдө бөлүнүп берилген. Ар бир баланын санына жараша. Анан кийин бизде эгерде ата эненин баягы алимент төлөөчүнүн каражаты жок болсо же каражаты баягы чет элдик валютада болсо, анда баягы бир сумма аркылуу да, бир установленная сумма деп коет, ошол аркылуу өндүрүлөт. Анда деген бизде стат комитеттин данные бар. Ошол райондо көргөзүлгөн айлык акынын орточо эсеби менен ченелип өндүрүлөт. 7 жашка чейинки, анан 14 жашка чейинки, 18 жашка чейинки, эгерде баласы жогорку билимде бюджеттик эмес баягы контракттык негизде окуса, анда 21 жашка чейин дагы төлөнөт. Бизге азыр суроолор келип калган учур экен. Эгер алимент төлөй турчу адам Россияга кетип калса, алиментти кантип төлөтөбүз дейт? Эгерде Россияда жашаса, бирок туруктуу жашаган дареги билинсе, бизде Кыргыз Республикасы ратификация кылган Кишиневская конвенция деген бар. Ошонун негизинде КМШ өлкөлөрүнүн баарында бизде кабыл алынган чечимдер аткарылат. Ал үчүн биздин сот департаменти аркылуу ал чечим жиберилиши керек, ылайыктуу. Бирок биз только дарегин гана точно билишибиз керек да. Эгер дарегин билсек, биз ошол районго, эгерде бул баягы Россияда болсо, Москвада болсо, точно дарегин билсе, акта райондор болуп чоң да бөлүнөт. Казакстанда болсо биз аткарып жүрөбүз, анткени ал баягы кичине узагыраак процесс болушу мүмкүн, бирок аткарылат. Алимент төлөөдөн баш тартуу болсо кандай чаралар колдонулат? Алимент төлөөдөн баш тартуу деген бизде мыйзамда азыр баягы бир 2019 жылдан баштап бизде деген кабыл алынды, баягы кылмыш жана жоруктардын кодекси боюнча 77-берененин негизинде бул айыппулга жатат, төлөйт. Андан тышкары Кыргызстандан чыгууга тыюу салынат. Азыркы учурда даже баягы ИНН деп коет бизде да, пин-кодко дагы баягы
арест коюп, тыюу салынып калды. Паспортун алмаштыра албайт ал жаран, үй мүлкүн сатып алуу келишим түзө албайт, баягы транспорттук унаасындагы ошондой болот. Жана эгерде алименттин пайызы өсүп кеткен болсо, анын мүлкүн сатып ошол алименттин акчасын төлөөгө сот аткаруучулар өзүнүн процедурасы бар. Ошол процедура аркылуу жүргүзөт. Азыркы баягы балдардын укугун коргоо үчүн бизде дагы жакшы мыйзамдар, толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Андыктан баягы биз деле ошол жаатын иштеп жатабыз. Жакшы. Дагы бизге суроо келип калган үчүн экен, эгерде атасы дейт баласынан дагы алименттен да баш тарткан болсо кандай чара көрүлөт? Эгерде атасы баш тарткан болсо дагы, эгерде сот түрүндө аталык укуктан ажыратылган болсо дагы, алимент төлөөдөн баш тарта албайт. Алимент төлөө 18 жашка чейин, баланын жашы жеткенге чейин төлөнөт. Эгерде сот аркылуу болот, когда алименттин көлөмү өсүп кетип, 100 миңден жогору өсүп кеткен учурда ата эне кайрылат. Аталык укуктан ажыратуу бул баягы эң бир баягы самый бир крайний метод да, аталык укуктан ажыратат. Бирок аталык укуктан ажыраткан күндө дагы ал алимент төлөш керек. Алимент төлөнгөндөн кийин баягы көзөмөлгө алынабы ал алимент эмнеге төлөө колдонулат? азыр деген мындай да, ал деген баланы именно багуу үчүн бөлүнөт. Ар бир адамдын айлык акысы ар кандай. Кээ бирөө ооба бизде болот бир кандай бир маалымат алып келет, менин айлыгым 1000 сом депчи. Эгерде биз жанагындай өлчөмдү эсептей турган болсок, 1000 сом болсо 200 сом өндүрүлөт, 1ден 4 бөлүгү да. 200 сом үчүн бала жашай албайт. Ошон үчүн бизде деген баягы туруктуу адамдын ошол райондо жашаган баягы орточо айлык акыдан гана эсептейт. Бир балага где-то 3800дөн жогору 4200 сомго чейин өндүрүлөт. Ал деген энесинин эсептик счетуна которулат. Именно ошол балага жумшалат. Эми ал эне кандай жаатта жумшайт, ошо баласына эле жумшайт. Ал 4200 сом бир балага окуусуна төлөйт, кийим алып берет, тамак аш алып берет. Ошол эми азыр аябай көп эмес. Эгерде да айлык акысы жогору болсо, жогору алышат. 50 миңге чейин алган алимент алган айымдар бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде сурооңуздар болсо, биздин адвокатыбызга бизге суроо жөнөтсөңүздөр болот. СМС аркылуу 0774 72 95 92 0775 74 0990 номерлерине жөнөтсөңүздөр болот. Бизге дагы суроо келип калган учур экен. Саламатсыздарбы? Алиментти төлөбөй жүрүп, балдары 20-га чыгып калды. Кандай кылсак болот дейт? Алимент эгерде мен жанагындай айткандай, алиментте срок давности деген жок. Ошондо эгерде бир көлөмдө өндүрүлүп калган болсо, ал баары бир алимент төлөөчүнүн мойнунда карыз болот. Ал балдары 18ден ашып кеткен күндө дагы, эгерде ал карыз баягы соттун чечими менен аныкталган болсо, сот аткаруучулар аныктайт да, алар расчет кылат, баягы соттун чечими аркылуу жыл сайын өзгөртөт, жыл сайын жогорулай берет. Ал жанагы мен жогоруда айтып кеткендей, үй мүлкүнө сот аткаруучулар чектөө коюш керек, үй мүлкүн сатыкка чыгарыш керек. Ошондой бир чараларды көрүш керек. Жанагындай Кыргызстандан чыгып кетүүгө, азыр эми паспортун алмаштырууга, биз азыр административный ответственностька привлекать этет, жана мен жогоруда айтып кеткендей. Ошон үчүн айыппул деген 20 миңден 30 миң сомго чейин айыппул салынат, эгерде убагында алимент төлөбөсө. Эми бул эң негизги жумуш сот аткаруучулардын жумушу. Андыктан алар эгерде кандайдыр бир жакшы деңгээлде иштесе, өндүрсө болот. Ал ушул айыппул деп калдык. Маселен, алимент ошол балага же болбосо эненин эсебине которулуп атпайбы? Айыппул мамлекеттин эсебине кетеби же ал деле баланын эсебине которулабы? Мамлекеттин эсебине кетет, анткени ал именно соттун чечимин аткарбагандыгы үчүн, балага убагында өзүнүн ата энелик укугун, баягы милдетин аткарбагандыгы үчүн бул мамлекет ал алимент төлөөчүгө
айып пул салат да. Ал баланын дагы энинин да эсебине кетпейт. Ал эми аймактарга кандай кылып кызмат көрсөтөсүздөр? Башка биздин өзгөчө эми айыл жери. Биз азыр Кыргызстанда вообще адвокатурада пробоно деген баягы система уксаңыздар керек. Бул деген бекер жардам көргөзүү дегенди билгизет да. Бул бизде юстиция министрлигинде бар. Эгерде аймактарга чыга турган адвокаттарга алар төлөп беришет мамлекет эсебинен. Анан чыгып биз аймактарга деле чыгып жардам беребиз. Биз пробоно менен бекер консультация кылабыз, бекер документтерди даярдап беребиз. Ошондой бир өзүбүздөн келген кандайдыр бир бекер бир акысыз кызмат көрсөткөнгө дагы биз аракет кылабыз. Дагы бизге келип түшкөн суроолор бар экен. Делосун таппай жатабыз дейт, өндүрүп бербей жатышат, бирок делосу бар болчу. Мен алимент ачтырганда 2 балага 320 сом ачылган. Эгер өндүрүлсө ошол сумма менен кетеби дейт. Мен жана жогоруда айткандай 320 сом деген убагында ошол учурда да ошондой болчу, бирок ал баягы такталган сумма өзгөрүп турат жылдан жылга. Анткени жанагындай орточо айлык акы жогорулаган сайын алименттин дагы суммасы жогорулайт. Ал иш деген эч убакта жоголбош керек. Эгерде ооба бизде болот андай учурлар, сот аткаруучулардын эмне көзөмөлүндө жоголуп кетиши мүмкүн. Бирок эгерде сот аркылуу өндүрүлгөн болсо, сотко барып архивден көтөрсө болот. Эгерде айым кайсы жылы кайрылган болсо, ал жерде архивде баары сакталган. Анын көчүрмөсүн алып, кайрадан сот аткаруучулукка өткөрсө болот. Алимент арыз жазган күндөн баштап өндүрүлөт. Эгерде бир мындан 5-6 жыл мурун жазып өндүрүлгөн болсо, баягы сот чечими чыгарып, бирок сот аткаруучулукка жетпей калган болсо, баары бир ошол берген күндөн баштап сот аткаруучу эсептейт. Бирок бизде баягы мыйзамда бар, акыркы 3 жыл 3 жылдыкын гана өндүрүп берет. Эгерде 5 андан 6 жыл болуп кетсечи, анан акыркы 3 жылдан баштап 18ге чыкчак да эсептеп бериш керек. Анткени бүгүнкү сумма 320 сом деген азыр бизде андай сумма жок. Дагы бир кызыктуу бизде суроо бар экен. Эгерде нике боюнча ажырашса, кандай болот алимент дейт? Нике боюнча ажырашса дагы, никеде турса дагы балага алимент өндүрүүгө ар бир аял укуктуу. Анткени эгерде атасы баягы баласына камсыздабай, кандайдыр бир каражат бөлбөй, баласын багууга эч кандай көмөк көргөзбөсө, никеде жашап туруп дагы балага алимент өндүрсө болот. Жана дагы аялдар эгерде декретный отпуск деп коет да, бала 3 жашка чейин аял кишиге дагы өзүнө дагы камсыздоо үчүн алимент өндүрсө болот. Анткени деген бизде эмет жазылган эмес. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Аталык укуктан ажыратса дагы алимент төлөш керек. Анткени алган милдети аталык, ата болгондон кийин Эгерде мисалы мындай да, эгерде алимент төлөөгө мына мынча сумма деп бөлүнү да, бирок аны дагы төлөй албаса, же балким иштей албайбы, ким билет, же иши жокпу, же мүлкү дагы жокпу, эгерде эч бир вариант жок болсо кандай болуп калат? Карыз болуп чогула берет. Ал сумма чогула берет, анан жанагындай уже чаралар көрүнүп баштайт, административный айып пул салынат. Баягы өзгөртүү киргизе электерден мурун 2019-жылга чейин айып пулдан тышкары бул кылмыш жазасына тартылчу. Анан бизде баягы өзгөрүүлөр киргизгенден аз только айып пул гана салынып калды. Бирок бизде баягы кылмыш жаза кодексинде бар, сот чечимин аткарбагандыгы үчүн кылмыш жазасына тартылышы мүмкүн. Бул алимент төлөө дагы соттун чечими менен аныкталат. Андыктан эгерде биз мындайда бир чара колдонулат, эгерде алимент жанагындай жок көп суммада болуп кетсе, алимент алуучу сотко кайрылган укугу бар, аталык укуктан ажыратуу боюнча. Бирок ошондо да алимент кете берет. Эми бул жашоодо айта албайсың, конечно, жанагындай болобу, болбойбу, бирок жана
чет эл мамлекетке чыгып калышы мүмкүн, иштей албайт. Эгерде иштеп кеткен болсо, кайра кирсе границадан чыга албайт. Же болбосо паспорт 10 жылга берилет, 10 жылда именно өзүнүн жеке жарандык документин алмаштыра албайт, ага дагы чектөө коюлат азыркы күндө. Ана кандайдыр бир ушундай бир методдор менен эми азыр өндүргөнгө аракет кылат, бирок да биз айтпайбыз, бар көп сумма болуп кеткен, өндүрө албаган, даже баласынан кабар албагандар бар, ал каякта жашаганын билбеген айымдар бар, алимент бар, бирок бир ошондой бир кырдаалдарга туш болушат. Мен негизи эле баягы алимент төлөө боюнча менин оюмча бир гана аталар болбосо керек, энелер деле болсо керек. Энелерге деле ошондой чаралар көрүнөбү? Энелерге деле ошондой чаралар көрүнөт. Бизде деген эми эркек менен аял да атасы менен энеси тең укуктуу. Андыктан бизде дагы андай бир маселелер болот, бала деген энесинде эмес атасында калган учурлар болот. Бирок баягы эркектер бул ситуация лояльный, көп учурда алиментке кайрылышпайт. Бирок баягы алиментке кайрылып, кандайдыр бир энесине карата чара көргөндөр да бар. Бизде таштап кеткен энелер да бар. Биз аны эмете албайбыз. Баягы ал көрүнүп эле турат, ал андай маселелер көп жаралат. Эгерде ата энеси жок болгон балдар болсо, анда тиешелүү бизде балдардын укугун коргоо боюнча органдар бар, алар кайрылат алимент өндүрүүгө. Эгерде балдар үйүндө болсо, балдар үйүнүн администрациясы кайрылат, ошол аталык же энелик укуктан ажыратылган ата энелер дагы төлөшөт да, жана мен жогоруда айткандай. Эгерде ата энелер камакта болгон болсо, алар дагы ошол жактан кандайдыр бир эмгек жасап, анткени бизде бар, алар ошонун эсебинен да төлөшү керек баласына. Алимент бизде азыркы мамлекет балдардын укугун коргогонго кандайдыр бир тийиштүү чараларды көрүп аракет кылып атат, өзгөрүүлөр кирип атат. Андыктан ойлойм, ата эне өзүнүн баягы милдетин так аткарыш керек. Бала болгондон кийин баласын мындай жакшы деңгээлде камсыз кылууга аракет кылыш керек. Быйыл негизи эле президенттин жарлыгы боюнча балдарды коргоо, колдоо жылы болуп белгиленген. Анан менин оюмча деги эле бир да бала эч качан кордук көрбөсүн дейбиз дагы. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат маалыматыңыз үчүн. Дагы суроолор бар эле, бирок убакыт тар экен. Соңуна келдим, айгибиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Дайыма балдарга кам көрүп жүрүңүз дейли. Ал эми биздин өлкөбүздө мына ушундай ажырашуулар аз болсун, алимент төлөгөндөрдүн саны азайсын дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, таң эрте бизге келип маек куруп берген Infolix юридикалык компаниясынын мүдүрү адвокат Тайнура Акулова болду.